Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Кутман таң программасы кайрадан биз өз сапарыбызды алдын көздөй уламакчыбыз. Кесиптеш туурабы? Дал ушул студиябызга дайыр коногубуз келип олтурат, жакындан тааныштырып өтөлчү. Фатима Сиразиева азыркы учурда интернет жылдызына айланды десек болот. Келиңиз, кош келипсиз. Социалдык тармакта чыгарган ырлары өз угармандарын таап, Кудай буйруса. Кутман таңыңыз менен кош келипсиз. Рахмат. Таң кандай башталды? Эртең менен таңда туруп эле эмнеден баштайсыз биринчи? Бүгүн болсо ушул сиздер конокко чакырып келип, кичине болсо кечигип келдим. Жолум барды тыгын экен. Ооба. Анан кечирим сурайм ошого. Эми өзүңүз менен кененирээк таанышалы ошол жерден, Жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы маалымат бере кетели. Өзүңүз тууралуу айтсаңыз, кайда окуйсуз, кайсыл жердин кулуну болосуз? Мен Таластын кызы болом. Талас областынын Талас районуна караштуу Атай Огонбаев. Анан биз ал айылдагылар Бешташ деп коет, айылды Бешташ айылынан болом. Ошол жактын кызымын. Негизинен бак ырдап калышыңыздын себеби эмнеде болду? Мисалы үчүн буга чейин каякта жүрдүңүз? Негизи окуганга караганда сиз бала кезиңизде эле кыялданчу экенсиз ырчы болууну. Анан ошол тууралуу айтсаңыз, кантип ырдап калдыңыз же ошол кыялыңызды ишке ашырайын дедиңизби? Мен буга чейин эле ырдап, анан өзүмө жүктөп койчумун каналга. Интернет тармагына. Интернет тармагына жүктөп коюп, анан кийин баягы баракчаны жаап койсо болот эмеспи, жакындарын гана көрө турган кылып, анан жаап койчумун. Анан корбоо кызым, сен эмнеге жабасың, сени көрсөтүшүң керек деп акыркы ошонун баарын кыйнап ачтырган. Анан ошону ачтыргандан бери 2 күндөн кийин эле чыга баштады. Буга чейин негизи Facebookка жүктөп ошол жакта окуп жүргөн угармандарым бар болчу буга чейин эле. Анан кийин ошол фильмдеги ырдап чыкканда, анан эл ошону көрүп, башка видеолорумду дагы көрүп, анан жакшы кабыл алып, буйруса жакшы сонун бир сөздөрүн айтып, каалоо тилектерин айтып, батасын берип аткан чоң апаларга кызым деп сүйлөгөнү жүрөгү аябай жагымдуу болуп, ушунчалык кубанычтамын чындап. Ооба, акыркы күндөрдө социалдык тармактарда жарык этип эле жагымдуу ырыңызды жалпы журтчулукка тартуулап чыга келдиңиз. Эми ошол ырчылык өнөрдү аркалап жүрөсүз десем да жаңылышпайм. Эми бул барып кесипке айланат десек болобу? Толук мүмкүн. Бардыгы Кудайдын колунда. Эгер ушуга буйрук болсо, албетте кесип катары дагы алып кетишим толук мүмкүн. Негизи өзүңүз дагы бак ынанып турасыз, мен баягы келечекте буйруса ырчы болом. Негизи ыр жагынан өзүмдү аябай жеңил сезем. Ошон үчүн мүмкүн алып кетип калышым дагы мүмкүн. Ушул жерден кесиптеш сурагым келип атат да, баягы үй бүлөңүздөрдө чакан аудиторияда ырдап жүргөн өнөр адамдары барбы? Баягы атадан балага өтө турчу өнөр деген сөз бар эмеспи? Жок, үйдө эч ким ырдабайт. Бирок үйдөгүлөрдүн слуху деп коет го. Ошонусу абдан жакшы. Анан бардыгы папамдан кийин, атамдан, өзүм атамдан кийинки байкем бар, Мурат деген. Анан ырдап чыксам эле бизде орусча алышып бөлөт, анан кийин Фади, ты еще можешь, еще лучше деп атып, анан кийин ошого жеткирген да негизи. Анан бардыгы буйруса колдоп, каалоо тилектерин айтып аткан учур, бирок үйдө эч ким ырдабайт. Негизинен классикалык ырларга басым жасаганыңызды жогоруда билесиз. Кайсыл ошол классикалык ырларды, мисалы Анна Герман, ошол ыр менен чыккансыз, башында? Ооба. Биринчи кайсыл ырын ырдап анан кийин ошол ырдын негизинде анан кийин популярдуу болдуңуз десек да болот да. Ооба. Негизи буга чейин эле Анна Герман бүт бардык ырларын ырдап өзүм жастырып койчумун, анан кийин кайра өчүрүп коюп, кайра киргизип коюп, ушундай болчу. Анан акыркы күндөрү интернет тармагына жайылткандан кийин, мыкты комментарийлерди жазылгандан кийин мен мындай ойлоп атам да, мындай азыркы учурда эстрада жылдыздарын көрүп, анан кой мен деле ырдайынчы. Жокса азыр эми социалдык тармак замандын талабына ылайык өтө сонун нерсе да, телефон дегенчи, анан кийин ошого эле тартып эле жүктөп калсаңыз керек да эми. Жок, мен ар бир видеом профессионалдык түрдө тартылат. Атайын оператор бар. Аракет менен коштолот. Аракет менен, албетте, аракет менен чын жүрөктөн, бардык нерсе чын жүрөктөн жасалат. Аракеттин аркасында берекет бар дейт эмеспи? Ооба. Эми орусча айтканда баягы фальш деп коет го, ошол нерсени өзүм жактыра бербейм, жакпайт. Үйдөгүлөр да ошол нерсени сезип, анан бир жерден туура эмес болсо, бул жериң кичине болбой калыптыр. Кайра деп, анан кийин чын жүрөктөн, чын дилиң менен жасаганга аракет
кылышат, түртөт да ошого. Жогоруда өз сөзүңүздө баса белгилеп өтпедиңизби? Дал ушул жүктөлгөн интернет айдыңына жүктөлгөн видеолордун астына ой пикирлер эң мыкты деңгээлде келип атат. Жан дүйнөмө жакшы сиңирип алып атам деп анан баягы бул сизге дагы да болсо жоопкерчилик артып атса керек, э? Аябай жоопкерчилик тартып атат. Негизи менден көптү үмүттөнгөн элдер аябай көбөйүүдө. Анан алардын каалоосу бир гана Кыргызстанда эмес, баягы Орусияда дагы өзүмдүн чыгармачылыгымды көрсөтсүн деген ниетте айткандар аябай көп. Баягы кыргыздын желегин желбиретет деген, желбирет деп дагы батасын берип аткандар абдан көп. Анан буюрса ошол адамдардын батасы тийип, мүмкүн башка жакта дагы кыргыз элибиздин желегин желбиретет. Негизи өзүңүздүн деле оюңузда бар да, мисалы албетте бар. Кечтеш ушул жерден сурагым келип атат. Анча мынча жерден баягы жүрөгүңүз толкунданып жылдыз болуп коюп атасызбы? Эл катары. Мен кадимкидей эле эл катары эле жүрөм. Эң баардыгыбыз Кудай алдында бирбиз, анан кийин андай нерсенин кереги деле жок болуш керек. Ошондон сактанып атам деңиз. Ооба, ошондон сактанып атам чындап. Интернет тармагында чындыгында жаштар отурат, көбүнчө өзүбүзгө баягы билебиз. Анан кийин жогоруда теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жагымдуу чыгарма аткарып бербесеңиз болбойт. Себеби сыналгыдагы көрүүчүлөр булар башкалар болуп саналат. Анан балким сизди Facebook тармагында, ушул интернет тармагында көрбөгөн инсандар болсо, сөзсүз түрдө бир жагымдуу чыгарма аткара кетсеңиз, э? Өнөрүнө күбө бололу. Өнөрүнө күбө бололу. Эми кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? бир эле Эми кыскача болсо дагы. Кыскача эле аткарып берейин, анткени азыр таң атпай баягы үн ачыла элек негизи. Өзү чыгармачыл адамдар түшүнөт. Анан кийин кичине болсо дагы ошол нерсени бир эле куплет аткарып берейин, эгер каршы болбосоңуздар. Кайсы чыгармадан? Спасибо, люди, за дружбу со мной деген. Аябай жакшы болот. Ооба, орустардын по семейным обстоятельствам деген киносу бар, ошол жерде ырдалат ошолор. Я выйду из дому, и кто-то со мною окажется рядом. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной. Кол чабалы. Баракелде, азаматсыз. Баягы Эртең менен үн ачылбайт. Кечтеш, үн ачылбай айтканда, бир куплет ырдаганда эле биз ушунча жан дүйнөбүз ээлеп атат. Анан биз билдик кандай ырдаган. толугу менен укканда, толугу менен укканда чындыгында жакшы керемет. Анан жогоруда орус, кыргыз тилин кошкондо 5 тил билет экенсиз. Анан кантип өздөштүрө алдыңыз буларды? Деги эле убакытты кантип туура пайдаланасыз? Кантип жетишесиз тил үйрөнүүгө дагы? Ушул нерсеге жооп бере албайм, кантип жетишем. Тил үйрөнүү эми баягы бул айтып кеткен нерсе деле кызыгуу, өз алдынча үйрөнгөн бүт тилди, кайсыл тилди билсем, демек курстарга барган эмессиз? Жок, өз алдынча үйрөнүп, анан кийин ушул мүмкүнчүлүк болуп башкаларга да үйрөтүп аткан учурда аларга үйрөтүү менен өзүм кошо үйрөнүп, анан кийин кичине көтөрмөлөгөм. Жакшы. Бүгүнкү күндө сиздин социалдык тармактарда расмий тилде, тагыраак орус тилинде ырларыңыз жаңырып жүрөт. Анан эми кыргыз тилинде дагы ырдоо планы барбы? Кыргыз тилинде дагы бар, буюрса. Качан угабыз эми? Кудай буюрса. Жарк эттирип, жаңылык киргизип айта кетиңизчи ушул жерден. Эми аны азыр айтыш өтө кыйын. Негизи биздин кыргыз ырларына музыканы табыш өтө эле кыйын интернет тармагынан. Анан орус ырлары болсо негизи аябай оңой, өзүңдүн тональностуңа туура келтирип музыка тапсаң болот. Ошон үчүн көбүнчө анан баягы орус ырларын ырдап атканда мен ошол нерсеге берилип ырдайм да, ушунчалык сезип ырдайм. Анан кыргыз тилинде ырдабай коркуп атканымдын себеби дагы ушул адамдарга мындай жеткире албай каламбы деген күмөн оюбу? Күмөндөп анан фальш катары кетип калабы деп корком да. Ошондон коркуп сиздин орус тилдүүлүгүңүздөн кабар берет десек болобу? Мүмкүн. Негизи бирок баягы кыргыз эстрада ырчыларын угасыз да. Же болбосо балким эски ырчыларды деле ырларын угуп,
эски буга чейин ылчылардан угуп деле жүргөнсүз буга дегендей. чейин ачыгын айтыш керек, буга чейин уккандардан ушул Роза Амановой эжекебиз бар. Анан кийин Алтынай Нарбаева деген эжелерибизди баягы мектеп учурунда Демек, конкурстарга классикалык, народный. катышып жүргөндө ошолордун ырын жаттап анан катышчумун да. Анан ошолорду билип калдым. Азыркылардан баягы көп кызыгып, аркасынан эрчип кууп укпайм деле. Эми буюрса алдыда пландарыңыз бар экен. Мүмкүн, ооба. Ойлорыңуз жакшы экен. Дал ушул жогоруда баса белгилеп өттүңүз, профессионалдык деңгээлде видеолорумду тарттырганга аракет кылам деп. Анан эми үн жаздыруу жагына токтолуп өтсөк, адистер менен иштешесизби, атайы ошолор туурасында айтып берсеңиз. Атайын үн жаздыруу жактан ооба, барып ушуга чейин мен ырларым бардыгын жардамдашып, жастырып келаткан Никита деген бала бар, орус бала. Ошол жардам берет. Ушул оператор Бакыт Байке, ушулар менен бир 4 жылдан ашып калды болуш керек. Жастырып келаткандарына коштоо көрсөтүп койсо. Алдыда дагы мындай сизден мына Фатима Сиразиеванын аткаруусунда деп, өзүнүн ыры деп качан угуп калабыз, же болбосо качан клип жаңырат дегендей алдыдагы пландарыңыз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Клип качан жаңырат азыр айта албайм, анткени азыркы учурда бардык. Негизи планда бар да. Планда бар, кийинчерээк мүмкүн. Азыркы учурда бардык күчтүн бардыгы концертке жумшалып атат. Анан кийин убакыт кичине тарыраак. Анан баягы өзүмдүн ырларымды албетте ырдаганга умтулуудамын, бирок аябай таланттуу мага адам керек. Музыка жаатында аябай таланттуу композитор керек, аябай таланттуу жазуучу керек. Ошолор чыкса, албетте өзүмдүн ырымды буюрса жастырам. Кеспеш, ушул жерден жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө биздин Фатима мейманыбыздын ырын тартуулайлычы. Жалпы көрүүчүлөрүбүз дагы суктанып жатса керек, социалдык тармакта кандай видеолору жар салып, жалпы элдин назарын буруп жаткандыр деп таң калып жатсаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе сиздердин назарыңыздарга бүгүнкү биздин коногубуздун жагымдуу чыгармасын кеңстеринде чогуу көрөлү. Кого-то весна, встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Нет со мной кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала. Сонун чыгарма болду, Ооба. Баракелде, биз дагы кол чаап коштоп коелу. Азаматсыз, үнүңүз чындыгында абдан сонун экен. Дал ушул телекөрүүчүлөрүбүзгө да жакты. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүздүн назарына тартууладык. Ушул чыгармаларды тандоодо дагы кимдир бирөөлөр менен кеңешесизби? Жок.
өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жакын келген чыгарманы аткарасыз. ооба, анткени азыр мен заманбап ырларды укпайм, өзүм такыр эле укпайм. Мен ушул Толкунова, Герман, Пахоменко, Мянсарова деген сыяктуулардын ырларын көчүрүп алып, анан эртеден кечке ошолордун ырларын угам. Заманбап ырларды уга бербейм. Анан кийин ооба, баягы окуп аткандан кийин табит ошого жакындап калат албетте. Анан кийин өзүм ырдайм. Демек бул жерден бул сөзүңүз продюсерим жок дегенден да кабар берет го. Ооба, продюсерим жок. Эми бирок алдыда иштешүү пландары барбы? Буга чейин эле айтып жүргөндөй, эгер ушунчалык таланттуу продюсер болсо, музыкада түшүнүгү бар, мени дагы уга билген, экөөбүздүн табитибиз төп келген продюсер болсо, албетте иштешебиз буюрса. Негизи музыкалык дагы билесиз, что музыкалык билимиңиз дагы жок. Музыкалык билимиңиз жок, анан музыкалык билими жок эле ушундай сонун чыгармаларды аткарат экен. Бардыгы Кудайда. Классикалык ырларга басым жасагандыктан эми алдыдагы бир аз пландарыңызды тууралуу билип алдык, кесиптеш. Жогоруда эң сонун чыгармаларды аткарат экенсиздин да ишиңизге ийгилик каалайлы. Деги эле чакан аудиторияда болобу же көлөмдүү масштабта болобу концерт берсем деген ойлор? Балким айыл жергесине өзүңүз негизи баягы айылда эле өскөн, карапайым эле, жөнөкөй эле үй бүлөнүн кызымын. Ооба. Жөнөкөй эле үй бүлөнүн кызымын. Эми чакан концерт буга чейин чакан 2 концерт бергем. 2019, анан 2020-жылдын аягы декабрь айында бердик кайрымдуу концерт. Кудайым буйруса 1-июнда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын чоң залында, мэриянын алдындагы чоң симфонический оркестр менен, эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру Бакыт Телегенов менен буюрса чоң концерт беребиз. Жогоруда дагы мен азыр концертке даярданып атам деп калгансыз. Ал эмне болгон концерт? Ушул эле концерт азыр катуу аябай ооба дайындык көрүп атабыз. Деги эле бул чыгармачылык буюрса күндөн күнгө өсүп өрчүп атат дегенден кабар берет экен. Дал ушул чыгармачылыгыңыздын өсүп өнүшүнө үйдөгүлөрдүн болгон мамилеси, көз карашы? Албетте алар менин үй бүлөм катары, менин бир туугандарым, ата-энем катары мен үчүн сүйүнүп, сыймыктанып, колдошуп аткан учуру албетте. Азыркы учурда ооба. Негизи башында алар каршылык көргөзгөн бир аз. Алар эми баягы мурун мен окууну бүткөндө мен ушул жака тапшырат элем, анан актриса болот элем дегенде каршы болуп коюшкан. Анткени биздин үй бүлөдө бардыгы олуттуу кесиптин ээлери. Анан кийин баягы олуттуу кесип болгондон кийин албетте алар ошого жараша мамиле кылып, бул дагы олуттуу кесиптин ээси болсун деген ниет менен эле каршы болгон болушу керек. Анан кийинчерээк ушул элдер көрүп билип калганда анан кийин дешкен. Ооба, деги эле ар бир кесип ардактуу дейт эмеспи? Бирок кандай болгон күндө дагы келечекте өзүңүз айткандай эми бардыгы буюрса келечек көрсөтөт. Элдин колдоосуна алынып кетсеңиз, ырчылык кесип менен эле аркалап кетесиз да. Элдин колдоосуна азыр эле Кудай буйруса кыргыз элин бардыгы колдоп, жылуу сөздөрүн айтып, батасын берип аткандан кийин албетте ушул тарапты эле аркалайм буйруса. Ушул элдин ишеничин аткарсам деген чоң үмүтүн акташым керек. Албетте. Ушунчалык адамдар колдоп атса, ооба, жөн эле кээ бирлери ийгилик деп койсо, кээ бирлери баягы ушундай узун каттарды жазышат да. Мен азыр ар бирин окуп, ар бир комментарийга жооп берип, убакыт барда аракет кылатам. Анан кийин ушунчалык чын дилинен айткан каалоо тилектерди көрүп кээде көзүмө жаш алып да калам. Анан кийин элестетсеңиз, бир адам бир тааныбаган адамдын ырдаганын баалап, ушунчалык узун текстти жазып каалоо тилектерин айтса, ушунчалык жагымдуу болот экен чындап эле. Ооба, деги эле эми сизге чакан маек соңунда эркин микрофон берели. Сизге дал ушундай колдоо көрсөтүп, жакшы ой пикирин жазып аткан жалпы жергебиздин 7 дубандагы көрүүчүлөрүбүзгө бир ыраазычылык сөзүн айтасызбы балким? Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда мени колдоп, мага колдоо көрсөтүп, батаңыздарды берип, жылуу сөздөрүңүздөрдү айтып жатканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул мага
канча да болсо аябай кем күч кубат берет. Кудайым буйруса сиздердин үмүтүңүздөрдү актаганга аракетимди, болгон күчүмдүн баардыгын жумшайм. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, жалаң гана жакшы адамдар, жакшы көздөрдө, жакшы сөздөрдө болуңуздар. Ой, Чоң рахмат. рахмат. Биздин студиябызга келгениңизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биз сизге албетте чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо коштошобуз. 2 саат алкагында мен Гүлайым Нарматова жана кесиптешим Кайырбек Туратбеков болду. Бүгүнкү таңды сиздер менен тозгонубузга кубанычтабыз. Кайрадан көгүл тире экрандан көрүшкөнчө күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Таңды биз менен бирге тозуңуздар.